Чоң рахмат. Мага бир тактоочу бир эки маселе да. Милдеттүүлүк индексациянын. Анан критерийлер кандай? Көзөмөл, анан жоопкерчилик боюнча айтып коесуздарбы? Мыйзам абдан жакшы, мен ойлойм абдан туура. Бирок декларативдүү мыйзам болуп калбаш үчүн ошол милдеттүүлүк, жоопкерчилик боюнча кандай болуп атат? Анан көзөмөл, порядок контроля какой будет? Ким жооп бере алат? Урматтуу жетекчилер. Эльвира Жыргалбековна, бул негизи жана жогоруда дагы айтып кеттим, туура айтасыз, декларативдик болбош үчүн негизи бизде даже мыйзамда көрсөтүлгөн эмес да, бул ченемчи. Буга чейин 2004 жылкы эмгек кодексинде ушундай мазмундагы 156 берене болгон. Ал ушундай локалдык келишимдерди түзгөнгө негиз болуп жаткан, бирок кандайдыр бир себеп менен 2025 жылдан баштап жаңы кодекске киргизилген эмес, андыктан бунун укуктук механизми болбой калган. Бирок сөзсүз түрдө бул каралыш керек, анткени Кыргыз Республикасы тарабынан ратификацияланган конвенцияларда көрсөтүлгөн, бул биздин милдетибиз, биз аны аткарууну камсыз кылыш керекпиз. Андан кийинчерээк иштеп кошумчалап иштете турбайсыңар да, иштеп киргизе турбайсыңар кийинчерээк. Бул буга чейин каралып жаткан, эми азыр жаңыга киргиш керек, иштетиш керек. Туура. Алан бул ушундай негиз болуш керек да, индексациялоо маселени өзү негизинен караш үчүн. Буга чейин эч жерде норма болгон жок да, мына эмгек кодексиндечи. Түшүнүктүү. Дагы эмгек министрлиги сиздерге суроо да. Бул мамлекеттик сектор менен жеке сектор боюнча ушул ситуация, индексация боюнча кандай болуп калат? Көз карашыңыз кандай? Кандай туура варианттар кандай болуп калат? Ошону айтсаңыздар. Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, мамлекеттик сектордо бюджеттик чөйрөдө иштеген кызматкерлердин эмгек акысы жогорулатуу, бул ошол биздин президентибиздин жарлыгы 95 жарлык менен этап менен жогорулап келатат. Бул ушул мамлекеттик кирешесине, экономиканын өсүшүнө жараша мына айлыктар көтөрүлүп атат. Ал эми жеке сектор, коммерциялык уюмдар тарабынан ушул иш берүүчүлөрдөн көптөгөн сунуштар келип түшкөн да, ошондуктан Гүлнара Орозбековна менен биргелешип ушул мыйзам долбоор сунушталып атат. Кээ бир эл аралык коммерциялык уюмдар, главной офистери мисалы Москва, Стамбулда болсо, алар индексация кылыш үчүн биздин улуттук законодательствода норма болуш керек экен да. Ошон үчүн бул мыйзамга, ушул кодекске түшүнүк кирип атат да, отдельный статья. Түшүнүктүү. Биринчи биз анда түшүнүктүү киргизип атабыз. Анда бул деген милдеттүүлүк жөнүндө азырынча сөз боло элек, жеке жана мамлекеттик сектордо. Кошумча ченемдик актылар кабыл алынат. Анда бул кийин иштелет турбайбы? Всё, чоң рахмат, мыйзамды колдойм. Рахмат.